Бул сабакта Python'дан ачкыч сөздөр тууралуу айтып берейин. Ачкыч сөздөр деген бул Python'да ээленип калган, Python өзү колдонгон сөздөр. Бул сөздөрдү колдонуп биз өзгөрмө түзө албайбыз. Функциянын атын ушундай аталбайбыз, же болбосо класстарды же модулдардын аттарын мындай коюуга мүмкүн эмес. Азыр мен сизге бул тизмекти кантип алышты көрсөтүп берейин. Ушу Python'ду ачабыз да. Python'ду мисалы мындай дейли. Python'ун ичине кирдик интерпретаторго. Анан help keywords деп жазып ошону жаптык. Ошондо тизмек чыгып калды. Азыр мен сиздерге бул кандай бир мисал келтирип берейин. Бул жерде мисалы end дейли. End барабар 1 2 3 дейли мисалы. Print end дейли. Эмне дейт экен? Мен өзүм муну текшерип көрө элекмин. Бирок мен оюмча кызыктуу бир маалымат алсак болот. And syntax error, invalid syntax. Мындай синтаксис жазуу мүмкүн эмес деп атат. Эмне үчүн? Анткени бул сөз Python'дун ачкыч сөздөрүнүн тизмегине кирет. Ошол сыяктуу каталар чыгып калышы мүмкүн, ошондо бир аз байкаңыздар. Ошол менен кийинки сабакка өтөлү өзүнчө видеодо.